Үзгөн районун Красный Маяк айылында спорт зал элет эли үчүн пайдаланууга берилди. 56 миллион сом жумшалып, заманбап шартта курулган спорт сарайга айыл тургуну Улук Маматов демөөрчүлүк кылган. Анткени элетте спорттук мекемеге муктаждык күч болуп турган. Айылда спортко кызыккан жаштар көбөйгөндүктөн аларга мүмкүнчүлүк түзүүнү туура көргөн. Бул мектеп биздин айыл өкмөттүн жери. Жер бул биздин айыл өкмөттүн жери. Биз бул жерге мындай айтканда жөн эле демөөрчү. Бул спорт сарайдын курулуп бүтүшү кайра эле ошол биздин айыл өкмөттүн балансына өтөт. Анан эми биз окуп жүргөндө бизде мындай спорт зал болгон эмес да. Ошон үчүн пешенебизге кийин мектебибиз түшүп калды, мектептин спорт залы. Бирок спорт менен машыгам деген жаш балдар көп болгондугу үчүн биз ушул кыялды ишке ашырабыз деп ошону ачып бердик. Кудай буйрса бул жерде волейболдон машыктырышат, анан эркин күрөш, классика күрөштөрүн уюштуруп атышат жигиттер. Спорт зал 3 жылга жакын убакытта курулуп бүткөн. Мында спорттун волейбол, эркин күрөш жана грек-рим күрөшү боюнча машыгууга шарттар түзүлгөн. Ал үчүн атайын машыктыруучулар да бар. Мынаны көрүп турасыздар, мынандай стандартный каверлорду салды. Ушу биз бул каверго буйруп насип кылса ушундай план кылып атабыз. Мындан бияка олимпийский вид спорт деп азыр көрүп атасыздар. Ошого биз грек-рим күрөшү менен эркин күрөштү ушул жерге балдарды секция кылып ачып, группаларга бөлүп, ушул жерден буйрса баштайлы деп ниет кылып атабыз. Ушумалга чейин шартыбыз келген эмес. Азыр мына Улук акабыздын демөөр немеси менен ушундай жакшы спорт зал ачылды. Мына буйрса грек-рим күрөш менен эркин күрөшкө бизге толук шарт түзүлдү да. Спорт комплексти курууга 40 сотук жерди Төрткөл айыл өкмөтү ажыратып берген. Курулушту каржылоону толугу менен демөөрчү колго алган. Учурда спорт зал айыл өкмөттүн карамагына өткөрүлүп берилди. Техникалык коопсуздук талаптары эске алынып курулган. Башта областтык деңгээлде спорт комплекс курулду. Райондордо мындай спорт залдар жок азыр. Жок эселе да. Мына ушу Улук Маматовдун демилгеси менен ушу 56 миллион сомдук спорт комплексти биз айыл өкмөткө өткөздүк. Жаңыдан курулган спорт залдагы шарттар мындагы жаштарды кубантты. Анткени буга чейин стадиондордо чуркап машыгууга аргасыз болуп келишкенин айтышат. Азыр жакшы балдар чыгып атат, жаштар уже багындырып атат. Өзгөн районунда таанылган балдар болуп атат. Жакшы азыр мектеп салынды. Зал шарт жагынан ушакта стадиондо машыгып топторго барат болчу эми. Ушул жакта машыгып жакшы оюн көргөзөбүз деп ойлойм. Саналуу залдардын бири экен. Бардык нерсе чечилиптир. Ушул Красный Маяк элине Кудай кут кылсын. Ош жер кезинде жакшылар болсун. Ушул залдан чемпиондор чыксын. Мен ошого тилектешмин. Белгилей кетсек, буга чейин Жылалды айыл өкмөтү Төрткөл айыл өкмөтүнө бириктирилген. Мындагы жашоочулар басымдуу мал чарбачылык жана дыйканчылык менен алектенишет. Чаптырыңыздарчы. Байгызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Ай, аргымаңыз кут болсун.